Саламатсыздарбы? Бүгүн сиздер менен жүзүмдүн айдиум оорусу менен таанышабыз. Бул оорунун да козу карындар пайда кылат. Бул оору жүзүмдүн эң коркунучтуу оорулардын бири. Айдиум менен жүзүмдүн жердин үстүнкү бүт органдары жабыркайт. Башкача айтканда, сабагы, гүлү, жалбырагы, мөмөсү. Айдиум ксерофиттүү козу карындар болгондуктан мунун пайда болуп өсүш үчүн кургак жана ысык аба ырайы керек. Ушуну менен ал мильядан айырмаланат. Ооруну аныктоо: жалбырактын үстүнкү бетине ак түстөгү кебери пайда болот. Убакыттын өтүшү менен ал боз түскө өтөт. Оору өтүшүп кеткенде жалбырак куурайт, бирок түшпөй ордунда калат. Ал эми сабак ооруганда жаш сабакты толугу менен ак кебери каптап, өтүшүп кетсе сабак карарып өлүп калат. Айдиум менен күрөшүүдө күкүрт кошулган дарылар колдонулат. Мисалы коллоиддүү сера 50 грамм дары 10 литр сууга кошулуп 18 градус температурада чачылышы керек. Мындан сырткары фитоспорин, амистар экстра, фундазол, фундазим, закисник, топаз, сера садовая, тиавит жет, мына ушул препараттар менен ооруну жойсок болот. Эң баарынан ооруга чейин профобработка кылсак, эң жакшы жетишкендерге жетишип, түшүмүбүз мол болот. Кайрадан эфирден кезишкенче саламатта туруңуздар. Каналга катталып элек болсоңуздар, катталып, коңгуроону басып коюңуздар.